Кудайдын чакырыгы. 21 март. Ноорус майрамыңар менен куттуктайбыз. Бүгүн биз Ноорус майрамын белгилеп жатабыз. Бул күн жаратылыштын ойгонгон күнү, жаңы жашоонун башталышы, күн менен түн теңелип, жарык караңгылыкты жеңген учур, жаңылануу учуру. Бирок бир суроо туулат. Жашообузда чыныгы жаңылануу барбы? Жүрөгүбүзгө Ноорус келдиби? Жаз келгенде жер тирилип, куураган бутактар кайрадан ойгонуп, жашылданып баштайт. Бул Кудайдын улуу керемети. Ошол сыяктуу эле Кудай ар бир адамга рухий жаңылануу берет. Ыйык жазууда айтылат: ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Кудай биздин өткөн жашообузга карабай, өткөн каталыктарга карабай, жаңы башталыш бергиси келет. Ноорус майрамы бизге ушул чындыкты эске салат. Ноорузда бир жакшы салт бар. Адамдар үйлөрүн тазалашат, эски нерселерден арылышат. Бул нерсе адамдардын жүрөктөрүн эске салат. Анткени эң маанилүүсү жүрөктүн тазаланышы. Кээде жүрөгүбүздө таарыныч, кечирбестик, коркуу, күнөө чогулуп калат. Кудайдын бүгүнкү чакырыгы жүрөгүңөрдү тазалагыла. Жакыптын катынан бир аят окуп кетсек: Кудайга жакындагыла, ошондо ал силерге жакындайт. Күнөөкөрлөр, колуңарды тазалагыла. Эки ойлуулар, жүрөгүңөрдү тазалагыла. Эгер жүрөгүбүздү тазалабасак, сырттагы жаңылануунун эч кандай пайдасы жок. Ноорус күнүнөн баштап жарыктын көбөйүүсү да бизге бир нерсени эске салат. Жарык бул Ыйса Машаяк. Ал айткан: мен дүйнөнүн жарыгымын. Жаңылануу болгондон кийин жарык көбөйгөндөй эле жашообузду жаңылантып, Ыйса Машаяк менен жашообуз улансын. Анткени Ыйса жашообузга кирсе, караңгылык кетет, жүрөк тынчтанат. Жаратылышты жараткан Кудай жаратылыш аркылуу да сүйлөйт. Жашообузду жаңыланталы, эскинин баарын калтырып, караңгылыктан баш тартып, жарыкка орун берели. Ар бир адам өзү чечет: өткөн менен жашайбы, же жаңы жашоону кабыл алабы? Караңгыны кармайбы, же жарыкты тандайбы? Өзү каалагандай жашоо менен жашайбы, же Кудай мененби? Жаңыланууну кааласаң, Кудай, жүрөгүмдү жаңыла, жаңы жашоо бер, Ыйсанын жарыгы жүрөгүмдү толтурсун деп сыйынсаң болот. Мына ошондо сенин жашооңдо чыныгы Ноорус, чыныгы жаңылануу болот.